8 класстын окуучусу Кутман Замир уулу таза сууну жүздөгөн чакырымдан ташып келет. Өйдө кир жуулуп калган күндөрү эшегине арткан чакалары менен 2-3 ирет барууга аргасыз болот. Мен күнүгө суу ташыйм ушинтип, жолдорубуз дайыма ылай болот, жамгыр жааганда, кар жааган, күн ачылып, эригенде дагы ылай болот. Мен күнүгө суу ташып, мындай алыстыктан суу алып келем, дайыма ылай болуп, кийимдерим күнүгө алмаштырып, үйдөгүлөр деле кыйналат, кийимди жууп. Ошо кир жууганга деле шактан алып кетебиз, дайыма шактан ташыйбыз. Башка жакта суу жок. Ошол жерден ташыйбыз. Сайдын суусу шор аябай. Ал жактан ичкенге болбойт. Жамгырдын суусу топтолуп да көп учур тиричиликке колдонулат. Күнүнө 100 литрден ашуун суу керектигин айткан айылдыктар быйылкы жылы мынтип тамтыгы чыккан жолду басууга аргасыз болушту. Атайын унаалар гана бул жолдордо жүрбөсө, ат же эшек менен гана айыл аралап барууга мажбур. Баткакка толгон жолдун мындай көрүнүшү быйылкы жылдын август айында башталган. Элеттиктер таза суу менен камсыз боло тургандыгын угуп кубанычтарында чек жок болгон. Таза сууну тартып келүү иштеринин курулушунун башталышы менен эле жолду чукуп тамтыгын чыгарышканын айылдыктар айтат. Шагылыбыз жакшы эле тапталып, жолубуз жакшы болуп, центрге чейин, айылдын арасына чейин жакшы болуп калды эле. Анан неме болду дейм, мен мынау быйыл багы жер тарылыгынан жолдон алып койду да суунун проектисин. Ошодон ылай болуп атабыз азыр. Кыйнал. Сентябрь, октябрь 3 айда ушундай болуп калдык да барам. Газды, көмдү, ар бала болду да. Анан эми мунусуна да ганимет. Эми суу чыгарабыз десе, жолубуз кокуй, жолубузду бузба деген менен ким эшигинен неме жол берет эле. Былтыркы жылы айылдын тың чыккан эр азаматтары жана миграцияда жүргөн мекендештердин жардамы менен 3 чакырымдан ашуун жол оңдолгон. Таза сууну тартып кирүү иштеринен кийин мына ушундай абалга келген жолду эми кайрадан курулушту жүргүзгөн өкүлдөргө оңдоп берүүнү талап кылууда. Мына жолубузду аябай жакшы ремонттоп алдык эле. Мына сырттагы жүргөн Россияда аяк-биякта жүргөн балдарыбыз акча салып, нерде эл акча чогултуп кетет. 650-700 миңдик сомдук иш жасадык эле. А быйыл жазда сууга деп казып кеткенде ошол нерсенин жолубуз да бузулуп азыр. Аябай жолду көрүп келдиңиздер, жолдун акыбалы өтө начар болуп турат азыр. Сапсын машина жүрүшкө да мүмкүн болбой калды. Суунун каражаты 17 миллион 600 миңге бүтүп атат. Жалпы 27 миллион экен, тендерден 17 миллионго утуп, азыр ошол 17 миллионго иш бүтүп атат. Өкмөттүн Дубандагы өкүлү Жарасул Абдыраимов айылдын таза суу маселесин, жол көйгөйүн тиешелүү жергиликтүү жетекчилер менен ортого салды. Айыл өкмөттөрдүн калк менен иштөө жолу, инвесторлорду тартуу механизмдерин эми башка нукка буруп натыйжалуу иштөөнү сунуштады. Айыл өкмөттөрү менен эми кээ бир айыл өкмөттөрү катарына отурат, бирок даяр эмес экен. Мына базар экономикасында да аларды дагы даярдаш керек. Анда эгер даяр болушпаса, айылдын акыбалын жакшы билишпесе, проекттерди түзө алышпаса, андай айыл өкмөттөрү менен иштеши кыйын болуп калат. Мына жарым жылдын ичинде деп атам, бир ашпаса жарым жылдын ичинде билинип калат, область боюнча билинип калат. Кайсы жерде кайсы айыл өкмөттөрү көбүрөөк көңүлүн ошол өнөр жай, өндүрүштөргө барса экен деп атам. Кичинекей ишканадан баштап, орто ишканага чейин салдырыш керек. Мисалы үчүн бир 20 же 30 тигүүчү иштей турган цех бул кичинекей эле цех болуп калат. Район налог боюнча да, салык боюнча да өздөрү сезиш үчүн 150ден 200 кишиге чейин иштей турган чоңураак ишканалар болуш керек да. Элеттин 240 түтүнүнө ушул жума таза суу берилет. Таза сууга жеткени менен айылдыктар жол көйгөйүн жакын арада Таза сууга жеткени менен айылдыктар жол көйгөйүнөн жакын арада арылчуда эмес. Бирок жолду оңдоо маселесинде катуу талап коюлду. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Алай жолун ептештирип берсеңиз, аябай жакшы. Ал проектти көрөм, сөз. Макул жакшы алыңыздар. Жакшы. Макул жакшы. Ылайда жүрөт келсе, баарыбызды кыйнап.
Айыл өкмөттөрү менен эми кээ бир айыл өкмөттөрү катарына очат, бирок даяр эмес экен. Мына базар экономикасында да аларды дагы даярдаш керек. Анда эгер мындай даяр болушпаса, айылын акыбалын жакшы билишпесе, проекттерди түзө алышпаса, андай айыл өкмөттөрү менен иштеши кыйын болуп калат. Мына жарым жылдын ичинде деп атам, бир ашпаса жарым жылдын ичинде билинип калат, область боюнча билинип калат. Кайсы жерде кайсыл айыл өкмөттөрү иштей алат. Анан мен өзүм алган тажрыйбам, билимимди сөзсүз ушу областка жумшайм деп атам. Бир жылдын ичинде область өзүнүн келечегин көрүп калар деген үмүтүм бар. Кай жакты көздө өнүгүшүбүз керек, кайсы тарапка өнүгүшүбүз керек. Анан баягы жөн эле фантазияга айландырып, мынандай болот элек, тигиндей болот элек, асмандан айды алат элек деген кыялды токтотуш керек, дагы конкреттүү программа болчу. Бияка баскылачы. Эми баягы саясат көп болуп кеткен үчүн эл бүт эле саясатташып кетиптир. Ошону айтып атканым, элде азыр көбүрөөк көңүлүн ошол өнөр жай, өндүрүштөргө барса экен деп атам. Кичинекей ишканадан баштап орто ишканага чейин салдырыш керек. Мисалы үчүн бир 20 же 30 тигүүчү иштей турган цех бул кичинекей эле цех болуп калат. Район налог боюнча да, салык боюнча да өздөрү сезиш үчүн 150ден 200 кишиге чейин иштей турган чоңураак ишканалар болуш керек да. Ошол сыяктуу ишканалардын баардык айыл өкмөттөрүндө тактап кайсы жерде кандай ишкана боло турган программасын түзүшүм керек да. Бизди мына жылай кечиргенде устат. Колкунун терминен деп атат. Онун нете алдарын көрүп бек колку кийим экен. Апаан ошо жерде кийген беле. Тартатканда мына дөрүнүп. Жолдордон бардыгы. Ушул жолдон чыгып кеттик да. Ndi o teresi falan. Bir de Japonya'dan da adam babaya.